Салам жалпы Point KG каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде география сабагы боюнча онлайн тест болмокчу. Бирок тестти баштаардан мурда Point KG географтар группасына чакырып кетмекчимин. Группанын админине төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар, админ сизди группага кошуп коет. Анда эмесе тесттин бүгүнкү бөлүмдөрү боюнча тааныштыра кетелик. Базалык география болмокчу, практикалык география болмокчу, картография, жер, кызыктуу география категорияларынын ичинен тесттер берилет. Жалпысынан 15 суроо бар. Биринчиден 10 суроого чейинкилер тесттик суроолор болуп эсептелет, варианттар берилет. Ал эми 10дон 15 суроого чейинкилерди сюрприз күтөт сиздерди. Анда эмесе тестти баштайбыз. Биринчи суроо. Жогоруда сүрөттө көрсөтүлгөн борбор кала тарыхта эң алгач 1459-жылы эскерилет. Анда бул кайсы борбор кала? А. Прага, Б. Вена, С. Париж, Д. Лондон, И. Бухарест шаары. Ар бир суроого 10 секунда убакыт берилет. Анда эмесе кет. Биринчи суроонун туура жообу И варианты Бухарест. Экинчи суроо. Бул дарыя континентте 4-орунда турат. Дал ушул дарыянын алабында жашаган 32 миллион калктын X% дыйканчылык менен алектенет экен. Кайсы дарыя жана канча пайыз калк? А. Миссури 28, Б. Меконг 85, С. Парана 78, Д. Замбези 80, И. Дарлинг 51%. Анда эмесе 10 секунд убакыт кетти. Экинчи суроонун туура жообу Д варианты Замбези дарыясы 80%. Үчүнчү суроо. Австралия континенти басылып алынганга дейре ал жерде жергиликтүү калк жашаган эле. Европалыктар 18-кылымдын аягында изилдөө жүргүзүшүп, Австралиядан канча улуттун өкүлдөрүн бөлүп чыгышкан? А. 250, Б. 200, С. 150, Д. 100 жана И варианты 0. Убакыт кетти. Үчүнчү суроонун туура жообу А варианты 250 улут болчу. Төртүнчү суроо. Сүрөттө көрсөтүлгөн арал мамлекет кандай аталат? Боз төс менен боелгон мамлекеттин атын атаңыздар. А. Баирике, Б. Фиджи, С. Тувалу, Д. Самоа жана И варианты Маршалл аралдары. Анда эмесе адаттагыдай 10 секунд убакыт кетти. Төртүнчү суроонун жообу С варианты болчу, Тувалу. Анда эмесе 5-чи суроого кеттик. Сүрөттө мамлекеттин байрагы. Ал мамлекет жөнүндө 2 гана маалымат айта алабыз. Биринчиси деңизге чыга албаган мамлекет, экинчиси 3 гана мамлекет менен чектешет. Бул кайсы мамлекет? А. Эсватини, Б. Гвинея-Бисау, С. Палау, Д. Руанда жана И варианты Бурунди. Убакыт кетти. 10 секунд. Бешинчи суроонун туура жообу И варианты Бурунди болчу. Алтынчы суроо. Аргентина мамлекетинин дал ушунча пайызын токойлор ээлейт экен. Ал токойлордо ар түрдүү жаныбарлар байыр алышкан. Аргентинанын канча пайызын токойлор ээлейт? 2016-жылдын маалыматына ылайык. А. 11,4, Б. 11,6, С. 12,7, Д. 12,2 жана И варианты 11,2. Канча пайызын токой ээлейт болду экен? Убакыт кетти. Алтынчы суроонун жообу И варианты 11,2
пайызы токойлор эле. 7-ci суроо. Ньяса көлүнүн боюндагы мамлекеттерде тактап айтсак Замбия, Мозамбик жана Малавинин фаунасынан пил, буйвол, керик, леопард, жираф, чөйлөрдөн сырткары эмнени көрүүгө болбойт? А. Чабалекей, Б. Цеце, С. Арстан, Д. Гепард жана И варианты тилапия. Бул жаныбарларды уктуңар беле? Анда уксаңар 10 секундда убакыт кетти. Убакыт. Жетинчи суроонун туура жообу А варианты чабалекей. 8-ci суроо. Эл аралык олимпиада комитетинде Кыргызстандын аты коддоо системасында кандайча жазылат? А. KG, Б. Kyrgyz National Team, С. KGZ, Д. Кыргызстан, И варианты Kyrgyz Republic. 10 секундда кетти. Суроонун туура жообу С. KGZ. 9-ci суроо. Магма жердин кыртышында же жогору мантиясында болот. Ал экиге бөлүнөт: базальт магмасы, экинчиси гранит магмасы. Гранит магмасында курамында 60-65% кремний топурак болот. Демек, магманын ички структурасы кандай болот? А. Бырпырак, Б. Жумшак, С. Тыгыздыгы аз, Д. Тыгыздыгы көп жана И. Катуу абалда болот. Убакыт 10 секунд кетти. Суроонун туура жообу С болчу, тыгыздыгы аз. 10-ci суроо. Кыргызстан канча административдик территориалдык бөлүккө бөлүнөт? А варианты 7, Б 9, С варианты 5, Д варианты 8, И варианты 6. Жакшылап ойлонуп туруп жооп бергиле. Бул жерде кызыктуу маалымат да болуп калышы мүмкүн. Убакыт кетти. Суроонун туура жообу Б 9. Себеби 7 областтан сырткары Бишкек жана Ош шаарлары административдик территориалдык бөлүккө кошулат. Видеобуздун башында сюрприз болот деп айтып кеткенбиз. Анда эмесе азыр сюрпризге кезек келип жетти. 11-ден 15-ке чейинки суроолордо биз силерге мамлекетти ребус кылып катабыз. Ошол ребусту карап чыгып, 10 секунддан ичинде ойлонуп жана кайсы мамлекет экенин таап атап бериңиздер керек. 11-ci суроо. Бул мамлекет кайсы мамлекет? Убакыт кетти. Бул албетте Канада болчу. Анда эмесе 12-ci суроо. Бул кайсы мамлекет? Убакыт кетти. Суроонун жообу Катар мамлекети болчу. 13-ci суроо. Бул кайсыл мамлекет? Убакыт кетти. Суроонун жообу Сомали мамлекети. Ал эми 14-кө келдик. Бул кайсыл мамлекет? Убакыт кетти. Суроонун жообу Түндүк Македония болчу. 15-ci жана акыркы суроо. Бул кайсыл мамлекет? Убакыт кетти.
15 суроонун жообу Бириккен Араб Эмирлиги. Достор, тестти жыйынтыкта алдык. Эми сиз ким экениңизди билишиңиз керек. Эгерде сиз 1-ден 5ке чейинки туура жооп болсо, анда сиз окуучусуз. 6-дан 8ге чейинки туура жооп болсо, анда сиз студентсиз. 9-дан 12ге чейинки туура жооп болсо, сиз географ болуп эсептелесиз. Эгерде 13-төн 15ке чейинки туура жооп болсо, анда сиз гений географ деген наамга ээ болдуңуз. Ылдыйкка комментарийлерге сиз ким болгонуңузду жазып коюңуз. Дагы да эскерте кетчү жагдай, Point KG географтар группасына кошулууну кааласаңыздар, төмөндөгү номерге кайрылыңыздар. Андан сырткары бизди Instagram'dan, Telegram'dan тапсаңыздар болот. Аны үчүн Point KG деп жазып коюшуңуздар керек. Point KG. Биздин колдор келечекти курат, биздин ойлор келечекти жакшы тарапка бурат. Кыргызстандын география порталы.